Merhaba sayın direktörümüz, sayın hocalarımız, sevgili gençlerimiz, hepinizi bugünkü geleneksel öğrenci konseyi seçimi toplantısına hoş geldiniz diyorum ve hepinize sağlık ve sıhhat diliyorum. Kutmandu günümüzler bilen hurmatlı öğretmenimiz, ardaqlı ağa ejeler, üniversitetimizin en aktif studentleri, suymançıklı yaşlar, Salqayla Balgan Üniversitetimizin 2020-2021 okuş yılındaki studentlik kengeşinin başkaru jana tekşerүү kengeşlerin çaylı iş arasına hoş geldinizler. Kırgız Türkmenistan Üniversitesi'nin studentlik kengeşi şayloo komissiyası tarafından yıl sayın uyuşturulup жатқан studentlik kengeşinin şayloo iş çarası bu yılı 30 sentyabrda baştaldı. Бирок бул жылы айрыкча жыл болуп атат. Пандемияга байланыштуу быйылкы шайлоо жараяны Google Forms жана Google Classroom платформалары аркылуу онлайн форматта өткөрүлүп жатат. Биринчи этапта бардык бөлүм программалардын өкүлдөрүнүн шайлоосу болуп өттү. Жалпы 50 бөлүмгө 186 студент талапкерлигин koydu. Jana 15-16 oktyabrda ötkөрүлгөн онлайн шайлоого 1639 студент катышып, добуш беришти. Шайлоонун процесси жана жыйынтыктары ачык айкын бардык каалоочуларга көрүнүп, диаграмма форматында жандуу жарыяланып турду. Шайлоонун жыйынтыгында 186 талапкердин 108 bölüm ökülü, başkaça ayтканда studenттик кеңештин müçösü bolup şaylana alıştı. İkinci etapta olsa fakültet jana jogorku mektep öküldörünün şayloosu uyuşturuldu. 9 fakültet jana 3 jogorku mekteptin öküldörünün şayloosu dagı online platformalar arkılуу ийгиликтүү өткөрүлдү. Жыйынтыктар барына açık, жарыяланып fakültetlerge тийиштүү протоколдорду бекитүү үчүн жөнөтүлдү. Bugün bolsa hazır şayloo'bуздун 3. etabı studentlik kengeşinin başkarуу jana tekşerүү kengeşinin müçөлөрүн şayloo үчүн чогулуп отурабыз. Ошону менен бирге 2019-2020 окуу жылынын studentlik kengeşinin 1 жылдык отчетун дагы угабыз. Bu vakıttan faydalanıp 2019-2020 okul yılının studentlik kengeşine razıçılığımdı bildirgim gelir. Төрағабыз Аскар Абдукайымов жана анын орунбасары Onur Kaya'nın жетекчилигинде studentlik kengeş bir yıl içinde bir kıyla ийгиликтүү iş alıp bargandыгын belgilep ketkim gelir. Okul jayыбыз үчүн көптөгөн коомдук, madani, sporттук жана кайрымдуулук иш-чараларын уюштуруп, студенттер арасында достук жана ынтымакты бекемдей алышты. Studenttик кеңештин алдында иш алып барган жалпы 30'dan ашуун клубтун жардамы жалпы 87 иш-чараны уюштурууга мүмкүнчүлүк ачты. Бул иш-чаралардын ичинен эң маанилүүлөрүн мен кыскача айтып өтөйүн. Бул ар бир аптада bir жолу уюштурулуп туруучу ойлоншоо, интеллектуалдык оюндары дайыма өткөрүлүп турду. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 91 жылдыгына карата Айтматов жумалыгы өткөрүлдү студенттик кеңешибиз тарабынан. Ошондой эле ийгилик сырлары аттуу семинарлар сериясы өткөрүлдү. Айына bir жолу уюштурулуп турган тазалык жана кайрымдуулук иштери, акциялары дагы өткөрүлдү. Бул акциялар жекеле университетибиздин кампусунда эмес, университетибиздин сыртында дагы өткөрүлдү. Жана абдан жакшы натыйжаларды берди. Ошондой эле келгиле түркчө сүйлөшөбүз проектиси жана англис тилин үйрөтүү курстары дагы студенттик кеңешибиз тарабынан абдан жогорку деңгээлде уюштурулду. Студенттик кеңешинин бюджетинен мен Манасты сүйөм хэштегинин жасатылышы жана аны түштүк
магистралына орнотуусунун демилгесин дагы студенттик кеңешибиз алып чыккан жана анын каржылоосу дагы студенттик кеңештин бюджети тарабынан жасалгандыгын белгилеп кетким келет. Ошондой эле студенттик кеңештин бюджетинин эсебинен жаңы салынган имараттын жасалгылоо иштери жана башка ушул сыяктуу долбоорлорду дагы атап кетсем болот. Эми бул иш-чаралардын бардыгын мындай кеңири жана толугураак студенттик кеңешибиздин 2019-2020 жылдагы иш аракеттери тууралуу отчетунда дагы талдоого алабыз деп ойлойм. Эгерде пандемия болуп калбаганда бул иш-чаралардын саны дагы мындан алдаганча көп болмок. Бирок ошого карабастан студенттик кеңешибиз өзүнүн иш-чарасы мойнуна коюлган жүктөрүн пландаган иш-чараларын негизинен иш жүзүнө аткарды деп айта аламын. Эми сөзүмдүн аягында студенттик кеңештин өткөн жылдагы бардык мүчөлөрүнө ыраазычылык билдирип, жаңы өкүлдөргө албан ийгиликтерди каалаймын. Ошондой эле ушул быйылкы жылкы өткөрүлүп жаткан студенттик кеңештин шайлоо жараянына абдан чоң жардам берип жаткан жана колдоп жаткан группалар тиги жана ошондой эле биримдер агайлар эжелерге дагы терең ыраазычылыгымды билдирип кетем. Өзүмдүн жеке ыраазычылыгымды жана ректорлугубуздун